быйыл Байтегин кирбей калды. Байтегин азыр өзү жаңы чыгып келаткан жаш бала да бул. Тренерлер жөнүндө сөз кылалычы. Азыркы тренерлерден Сейитбек, Темир Байке бар, Белек Мукаев. Мындай кайсы тренерлердин оюн жүргүзгөнү күчтүүрөөк? Үчөө тең эле мыкты. Белек Мукаев болсо өзү жана школа деген балдарды алып чыгып атат, мисалы жакшы балдарды өстүрүп чыгып атат. Тимохой Байке болсо Достук командасында чемпион кылып ШКда финалга чыгып атат, чемпион кылып атат. Темир Байке келгенде Достук чемпион болдубу, болгон жокпу? 9-майда Жалал Абадтан чемпион болушканда. Анан Сейитбек азыр жакшы чыгып атат го, буюрса. Былтыр канча командага тренер болуп жеңүүчү кылды, финалга чыгарды, чемпион кылды. Өзү жаш болсо дагы мисалы көптөгөн командаларды алдыга сүйрөп чыгарып атты. Мурунку тренерлерден болсо Тазабеков Ислам Байкор болчу ынтымак командасында. Тазабеков Ислам Байке өтө мыкты болчу да. Күчтүү тренер беле. Ошол Байкенин баягы бир тренерлик жагын алдыңар окшойт силер, Ислам Байке көп нерсени үйрөтүп кетти мага. Ал өзү күрөштө да тренер болуп, көбөргө балдарды менен кандай иштешти бүттүгүн билчү да. Андан кийин эле Кайны Байке дагы Бөрлүнү канча жыл чемпион кылды. Анан ынтымактын школасы болуп келаткан Нурлан Байкебиз бар да. Канча деген жаш балдарды өстүрүп чыгарды. Азыр ынтымактын почти 70% Нурлан Байкенин колунан чыккан балдар болуш керек. Ынтымактын школасы деп койсо деле болот. Ынтымактын школасы деп койсок болот да Байкени. Канча деген балдарды өстүрүп чыгарды. Азыр канча деген балдар кайсы команда эме лигаларда жүрүп атат ойноп. Ооба. Баягы таластан чыккан көп жаштарды Нурлан Байке дагы өстүрүп атат. Нурлан Байке көп өстүрүп чыгарды да балдарды. Оюнчулар боюнча да сөз кылалычы. Оюнчулардан кайсы оюнчулар, мисалы кайсы коргоочулар күчтүү сиз үчүн? Мындай силер сезденип тура турган коргоочулар, чабуучулар, жекечилер. Азыр энди оюнчулар көп, бирок санап келсекчи. Ооба, болчу көп. Азыр Манас бар. Кыргызстанда номер 1 оюнчу да. Азыр тиги Нарындан Дастан чыгып атат, жаш балдар. Бизде Эсанул Өмүрбек бар, Кубантай бар азыр айдинде. Жекеде Кушчубай бар, Норус бар. Байыш Акылбеков деген жаш бала чыгып атат. Жаш балдар көп болуп атат азыр. Коргоочулардан азыр Эрлан Төлөбеков жакшы коргоочу. Эмко бар жакшы коргоочулардан. Жаштардан, Айтып келсек көп, бирок оюнчуларчы. ШКда мисалы 12 алып болсо, ошо 12си тең мисалы ар ким өзүнүн жумуштарын так аткарган оюнчулар да көбүнчө элечи. Булар жаңылышпайт дагы да көп. Жокчу, бирок азыр ушул жерден мындай сенин адамгерчилигиңе мен баа бердим. Көп эле мындай соперник командаларчы мыкты жигиттердин атын атай бербейт да. Мисалы азыр Кыргызстанда номер 1 чабуулчу деп Манасты атап өттүңөр. Мындай кээ бир командалардан мен соперник болгон командалардан ушул мыкты деген сөздү кээде укпайм да. Мындай ушул сөздү уккум келет, күтөм. Бирок ошол нерсени айтпайт. Бирок сен соперник командалардан ушулар мыкты деп айтканыңа, мындай адамгерчилигиңе, ачык айтканыңа сан бердим. Биз эме да. Биз өзүбүз мисалы бул жерде клубтар аралык оюнда бир 40 мүнөт же 45 мүнөт эле ичара ойногонубуз эле болбосо, бул жаш балдардын Кыргызстанда өсүп келаткан балдардын бизге жүрүз эле жагы бар да, мисалы сборный Кыргызстан болуп каяка барса дагы ошо Кыргызстандын атын коргой турган балдар ушулар да. Анан ушул балдар менен сыймыктанбаганда кайсы балдар менен сыймыктанабыз. Туура. Андан бизде азыр командалар көп. Көкбөрүнүн деңгээли өсүп атат десек болобу бул нерсе менен? Ооба, Көкбөрүнүн деңгээли абдан өсүп кетти азыр бизде. Мурунку будан бир 2012-2011-лердеги азыр биринчи лигалардын оюндары мындай эле болчу да мурда. Азыр ШКнын оюну өтө эле өсүп кетпеди. Азыр 2000-те удалениега чыктың эле гол да. Мурда удаление чыкса деле анча гол албай эле. Карапка деген оюн бар болчу. Карапка менен жетелешип, напорко болуп жүрүшүп сала албай калган да күндөр болчу да андай. Азыр удалениега чыктың дегенче эле 45 секундтун ичинде гол салса болот да. Жаңылдың эле гол болот.
ар бир минутаны уже эсептеп ойнойсуңар, жаңылбай ойногонго аракет кылат экенсиңер да. Ошентпесең азыр бүттүк эле вышкада чалуучулардын баары кылдың табыз эле болду, салат да гол. Канча жашыңардан баштап тренер болуп баштадыңар? Кайсы командаларга буга чейин баягы тренер болуп жеңишке жеткирген да командалар бар да. Кененирээк айтып берсеңер. Ооба, тренер болуш деле кыйын энди. 12 баланын, 12 аттын жоопкерчилиги мойнуңда болот да. Оюнду жүрүшүнө карата оюнду өзгөртүп жибериш керек. Ошол жактарда болот. Алкан Ата деген команданы алып чыккам 2018. 2 оюн алып келип, 3 оюн алып келип вышкага чыгарганбыз, ал оюнда командаларда чемпион кылып. Анан ошондон бери эле ынтымак командасында келатам. Ынтымак командасында ошондо 2019 баштап болуп калабы? 18 жылдары Берки Байке болчу, э? Урмат Байке болчу. Урмат Байке. Шертбек Урмат Байке. 17. Ооба. Андан кийин эле ынтымакта жүрүп атып, анан былтыр жаңы чыккан Талас деген команданы алып чыктык. Ошо Талас командага эмне болуп келип калдыңар? Мен Талас командасын чыгарып аткан Тартештин ээси Рустам деген дос бала болот. Ошо команда чыгаргандан кийин ошол дос бала тренер болуп бер дегенден кийин ошо мен тренер болуп келип 2 оюнда вышкага чыгарды ал команда буюрса. Ооба, 2 эле оюн ойноп, жогорку лигада алып кетти. Көптөр чыга албай жүргөн вышкага чыкканбыз, анан Тилекке каршы быйыл чыкпай калдык командада. Быйыл баягы командалар көп, анан белгилүү бир себептерден улам жоюлуп кетти окшойт ал команда, же кийин чыгабы, келечеги барбы? Мен келечеги билбейм, эмгиге эле чыгарсамбы деген немелер болуп атат, анан пока азыр точно белгисиз да, быйыл чыкпайт. Анан Таласта негизи былтыр 11 команда катышыптыр да, 40 жаш мененчи. Норус турниринде эле бир эсептегенибизде ошо 11 команда чыгып аткан. 11 команданын ичинде көбүндө эле силер жардам берип жүрдүңөр окшойт. Ооба, көбүндө эле жардам берип атып мен. Келип чакырат, болуп берип кой дейт, ошол жерге барып киргизип чыгарып бересиң. Бала Соглаздын командасы болгондон кийин кичине колдон келген кызматты кылып коюш керек да. Колдон келип турган убакта Келип дейсиңерби? турган убакта. Анан силер баягы тренер болуп жүрүп, былтыр 2024-жылы көчмөндөр оюндарында Көк бөрү улуттук курама командабызында тренер болдуңар. Ооба, Көк бөрүгө мен болдум, Көк барга Кани Байке болду тренер. Көк барга Кани Байке, силер Көк бөрү болдуңар. Анан Көк бар убагында ал жакта бир ызы чуулар болду, ар кандай болду, ошо бир кыскача токтоло кетели. Эми Көк барны өзүңөр деле көрдүңөр да, аяктан өтө ызы чуу болду. Эки элдин кагышуулары болуп кетти ортодо, комменттердин арка өлкөлөрдө. Судьядан көбүнчө кетип калды, ызы чуу болуп кетишип. Ортодо бир 40 мүнөттөй оюн токтоп калды, жана биздин балдар камчы менен чабып жиберип. Ал жерде уюштуруулаучулардан дагы кетип калды окшойт, каталары көп болчу. Көк бары жагын, Көк бөрүнү өзүңөр көрдүңөр кандай кооз өттү оюндар. Көк бөрү аябай кооз өттү. Анан аркасында тренер болуп жалгыз эле өзүңөр болдуңарбы же жетекчилер тараптан болуштубу? Жок, Көк бөрүдө өзүм эле болдум. Жалгыз өзүңөр эле? Көк барда Кани Байке болот. Көк бөрүдө артын аябай тазалашты баягы. Жана анча ызы чуу болуп кеткенден кийин баардыгын тазалап салышты. Жалгыз өзүңөр эле калсаңар да. Анан негизи тренер болуш деле кыйынбы? Тренер болуш кыйын да, жоопкерчилик чоң да. Мисалы улактын ичинде, оюндун ичинде жүрө берсең, өзүң жумушуң, мисалы защита болсоң, защитанын жумушун аткарып жүрө бересиң. Нападение болсо, один болсо өзүң жумушуңду аткарасың. А тренер болгондон кийин ал жерде жоопкерчилик чоң да. Мисалы бир балага ат келбей калат. Ошол баланын атын тиги алып бериш керек. Ал баланын ичин оорутпаш керек, мисалы алып берип аткандан кийин дагы. Бири-биринин көңүлүнө карап калат экенсиң. Көңүлүнө карайсың, 12 баланын көңүлүнө карап каласың ал жерде. Кимисин көңүлүн оорутуп алам дейсиң. Анан ошолорду көңүлүнө оорутпашка аракет кылып, тигинин баланын атын тияка берип, бул баланын атын буга берип, ылайыктап оюн ичинде ошентип оюн жүргүзөбүз. Анан баягы тренер катары команданын курамы түзүлүп аткан кезде көп учурда силер менен кеңешишет да жетекчилер тарап. Ооба. Райондор башталгандан баштап эле кеңешип баштайбыз. Бул бала мындай ойноп атат, тиги бала тигиндей ойноп атат. Ар бир оюнда карап турат экенсиңер. Нападенияга чыга бар экен, защитага чыга бар экен деп. Анан быйыл Байтегин кирбей калды. Көпчүлүк айтышты, Байтегин жөнүндө жазышты комментарий. Силерде баягы чабуулчулар көп болгондуктан кирбей калды десек болобу муну? Ооба, эми Байтегин азыр өзү жаңы чыгып келаткан жаш бала да бул. Аны кошуп алган күндө деле азыр биз Байтегинди иңсипой турган болсок бират нападение. Бизде чабуулчулар көп болуп атпайбы азыр? Өмүрбек бар, Майрамбек бар, бизде Нуржан бар.
Андан кийин Айдаркан былтыр кошулган. Азыр Коргоочулар азайып кетпесин деп. Байтең келсе деле көп мындай бизден кирбей калышы мүмкүн болчу да оюнга чыга берет. Анан наоборот ал азыр силовой командаларга кирип, биринчи лигага дагы быйыл кичине результат берип өзү алса, Кудай буюрса анын келечеги алдыда да 2004-жылкы бала жаш бала. Негизи Байтегиндин оюндары боюнча эмнелерди айтасыңар мындай? Бирок жаш жигит баягы алгачкы оюндары азыр жакшы эле ойноп атабы? Байтегин азыр Кыргызстанда жаш балдардын алдыңкы балдардын катарына кирип калды да азыр оюндары. Өтө жакшы ойноп атат. Просто биздики ошо ынтымакка кошуп алган күндө быйыл бала кичине дагы өссүн деп Бакай атага барып. Бакай атадан өсүп келсе анан Кудай буюрса эмки жылдардан деле кошулса, Келечеги алдыда. келечеги алдыда. Көк бөрү улуттук курамында былтыр көчмөндөрдө тренер болдуңар. Андан ошол эле жогорку лиганын оюнчуларына тренер болуп баягы момундай кыл, тигиндей кыл, өзүңөрдүн баягы тренерлик неме менен эсептеп бардыгын айтып аттыңар да. Азыр оюнчулар ошолордун бардыгы эсинде да алардынчы. Кийинки оюндарда ошолорду силерге кайра пайдаланып баягы силерге соперник болот да. Ал жагынан да коркунуч жокпу? Жок, энди ал жагынан эмнеге коркунучтугу? Биз баратканда Кыргызстандын намысын коргойсуп бардык да. Бул го энди Кыргызстан ичиндеги клубтар аралык эле оюнда. Ал нерсенен үйрөнүп калганы мен негизи анча мынча нерсемди жаш балдар үйрөнүп калса, ошого сүйүнөм да, мисалы үйрөнүп калганыначы. Мен ал нерсени үйрөтпөгөндөн эмне кылмайлык жаш балдарга. Наоборот, баягы силердин советтер менен бир ийгиликке жетип, ошол нерсени пайдаланып кетсе кубанат экенсиңер да. Ошентип үйрөнүп калгандары жакшы да. Ушул убакытка чейин канча ат чаптыңар? Өзгөчө купулга толгон аттар. Жалпы эле аттарыңар боюнча айтып бересиңерби? Мен бул убакка чейин көп ат чаптым. Мен бияка лигага чейин чапкан, ынтымакка чапканга чейин Таласта бир көк атым бар болчу. Ошол ат менен чыккам негизи. Жеке көк ат болчу. Ынтымакка келгенден кийин Айсарны чаптым. Анан Эбро бар болчу. Айдайдын. Ошо Эбро менен чаап жүрдүм. Алекс деген ат бар болчу. Анан көп эле купулума талган азыр буюрса Мустанг болуп атат. Экөөбүз канча жылдан бери. Канча жыл болду? 2019 ошо 20 бери эле чаап келатам. Азыр канча жашта ошол Мустанг? Азыр жаска бир 5 азыйбы, 6 азый го дейм. Жаш эле экен да? Жаш эле, Кудайга шүгүр. Да, купулга аябай толгон ат болду окшойт силерге. Менин купулума толгон, көрөрмандардын да купулуна толгон ат да бул негизи өзү. Негизи эле Мустанг, Жоки деп чыгарып калышат го силердин видеолорду. Элдин астында барат мында өзгөчөлүнүп секирип жүргөнү көп адамга жагат да муну. Баскандар башкача. Ооба. Бул атты баягы командадан коргоочу жигиттерден да мен минейин дегендер болду беле? Мен минейин деген балдар болот, бирок энди пока мен Капитан- оюндан чыгып капитан кеткенге турганда. чейин инбейт деле го дейм. Инбейин деген балдар бар. Кызыгып Мен оюн ичинде минем десе берип коем, балдар чаап атат. Ошо энди көбүнчө мен минем да. Бул аттын кожоюну боюнча билгим келип атат. Мунун кожоюну Жумабеков Дастан байкебиз. Дастан байкенин атыбы? Убагында канча суммага келди эле негизи? Аттар кымбатка көк бөрдө. Бул ат эмеге келген? Рома тапсыра алган муну. $10,000 алган. Рома деле ошо кайра эле өз алган баасына эле азыр Талас районунун президенти Дамир мырзага өткүзүп берген. Анан кайра эле Дамир Дастан байкеге берген. Бул аттын баасы бирок башка командаларга кымбат эле болушу мүмкүн. Биздин Таластын командасына бирок жөлөө эле келген аттардын бири да бул. Баягы Ахиллестин деле хозяйыны алмашкан бир канча. Бирок ошол суммада эле ичара ошондой эле сатылган экен да. Ошол сыяктуу турбайбы Мустангка дагы? Ошондой эле Дастан байкеге деле ошондой кайра эле Дастан байкеге келген да. Кудайга шүгүр, азыр Дастан байкенин ордунда биз чаап атабыз. Башка командалардан баягы кызыгып сатып алабыз деген сунуштар болду беле? Сатып алабыз деген командалар көп эле го дейм, бирок бул ат сатылбайт да. Дастан байке өзү Талас областынын президенти болгон. Анан кийин Сатпайт деп ишенесиңер, деп ишенем да мен Дастан байкеге. Вдруг сатып берсечи? Сатпайт го дейм. Может, сатып берсечи? Сатылбаш керек. Жакшы. Көк бөрдө негизи элечи кызыктуу учурлар болот. Бир кайгырган дагы күндөр болот.
Енді есте қаларлық күндерді айтып бересіңербі? Есте қаларлық күндерді айтып берсек, біз 2008 беле же 2009 беле ошо Таластан келатып Чувашияда пробкада калганбыз да. 17 саатпы, 18 сааттай ошо пробкада турганбыз. Пробка же жол жабылып калды эле? Жол жабылып калып ошо пробка болуп кеткен да. Аа, Чувашиядан тиги эмеге чейин Парижге чейин машинелер пробка болуп, мхм. ошондо калганбыз да. Машинелерди, жеңил машинелердин аркасында балдар түшүп алып, жеңил машинелерди түртүп, Оюнчулар оюнчулар. КамАЗыбыз калып кетип артта. КамАЗыбыз Бирсутка дегенде чыгып, аттар ачка калды. аттар ачка калган да. Париж жака чөйүн десең, нары кете албайсың, тамак жей десең. Бери кетесең, Артыңар пробка. астыбыз пробка, ошо менен чыга албай бир талай турганбыз да. Ошол күнү абдан эсте калганбыз дечи. Кыштын күнү бирок суук да жаман. Анда да мындай иномарка КамАЗдар эмес көбүнчө. Эски Эски КамАЗдар. КамАЗдардан болчу да. Азыр бирок баягы жеңил жашоо шарты. Азыр энди Кудайга шүгүр болуп калбадык, азыр Бишкектен көлгө ташый турган болсок аттарды 2ден 3дөн спринтерге салып туруп эле бат эле жетип калып атпайлыкпы. Таласка деле бат жетип калат. Тияка барса деле иномарка КамАЗдар чыгып калды, аттар ар биринин өзүнүн клеткасы менен турат. Баягы силерди райондордогу оюндарда көрүп калдым да. Ынтымактын курамында жигиттерге машинелерди мингизип атты. Жанагындай ат ташый турган. Ошолорду бул сбордо жүргөндө колдоносуңарбы? Келеби же келбейби алар? Жок, анын энди кушчубай өзүнүн тиричилигине эле колдонот да. Тайкеси Аскат байке подарка кылды го. Аскат байке ынтымактын жетекчиси болуп кеткен, Жетекчиси болгон. Кудайга шүгүр, азыр энди Талас областында көйлө балдар айыл элинен сыйлык алып, жакшы болуп атат. Кудайга караганда ушул жагы аябай азыр өнүктү, баягы ат мингизип. Энди азыр ынтымакта жүргөн балдардын баары эле минип калды ат. Асты 2ден минип калды. Айылын эли мингизет, байкелери мингизет, ошентип эле Кудайга шүгүр болуп атат. Бунун баары ушу булактын өнүккөндүгү да. Баягы силерге элге жеңишти тартуулап берип атасыңар, элге кубанч тартуулап атасыңар. Анан силерге дагы баягы сыйлык кылып атат да бул. Ошондой болуп атат да. Машина мингизишип атат. Мен да минген машина, мен да ат минип атам, Кудайга шүгүр. Канча ат миндиңер жашоодо? Мен 3-4 ат миндим го дейм. Өзүм дос балдарыма миндим. Жакынкы учурда эле бул. Былтыр. Мурда минген эмесмин, мурдан 2 жыл мурун Талас районунун президенти Дамир мырза машина мингизген. Машина мингизди эле. Жакшы. Анан өзүңөрдүн поколениялар ат мингизип атат. Достор. Покровкадан Азамат деген мырза ат мингизген. Айылдын эли ат мингизген. Ошко оюнга барганда оштук туугандар ат мингизди. Кудайга шүгүр болот. Жумабеков Дастан байке ат мингизген. Ошол аттарды короого коесуңарбы, баягы өзүңөрдөбү? Айрымдарын сатып бердиңерби? Анча-мынча сатылып кетти, анча-мынчасын үйүргө коюп пулун алып атабыз. Жакшы. Негизи мал кармайсыңар да? Биздики ошо да. Мал поляга иштетебиз, тоого чыгабыз малга. Ошондой тиричилик кылабыз биз. Кимиси кандай? 12 баланын өзү 12 элек. Өмүрбекти айтып бергилечи. Ал Өмүрбек биздин эркебиз да.